Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мен бүгүн ушундай бир кайрылып коюуну да туура көрүп турам. Себеби биз жашоодо убактылуу конок экендигибиз баарыбызга маалым. Бирок мына азыр биздин дагы айылымдан бир тууганыбыз, мекендешибиз, замандашыбыз кайтыш болуп, анан мүрзөгө келип, азыр мүрзө казып атабыз да. Ар бир мусулмандын негизги милдети 7 жолу эркектер. 7 жолу ушул акысыз ушу кабырга келип мүрзөнү казып эме кылыш бул негизги милдеттерден болуп эсептелет экен дин исламда. Анан ошол милдеттерибизден дагы бир кутулуп коюуну туура көрүп, мына мондай мүрзөгө келип отурам. Бул мүрзө биздин негизги турак жайыбыз болуп эсептелет, эгер билсек. Урматтуу бир туугандар, бул жерде жаткан адамдар дагы жөн адамдар эмес. Бул жерде жаткан адамдар биздин аталар, биздин бул жашоого жетишибизге себеп болгон негизги ушундай инсандар деп айтсак болот. Анткени бул жерде биздин чоң аталар жатат. Бул жерде биздин ошол эмне деген акылдуу, ушундай күчтүү, балбан адамдар жатышат. Алар аргасыз, айласыз ажалга моюнсунуп мына ушул жерде. Эч кимиси каалаган эмес өлүмдү, өлүштү. Бирок Аллахтын каалоосу болду, баары жер алында жатат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз негизги турак жайыбыз мына ушул жай болуп эсептелет экен. Биз жашоодогу жашап аткан үйүбүзгө караганда мына бул жайда, кабырда биз көбүрөөк жатабыз. Ошондуктан мен айтайын дегеним, мына бир кезде муногул чөп, мына азыр биздин таманыбыздын алдында өсүп турат, куурай чөп. Бирок бул чөптү биз бүгүн тебелеп жүрөбүз, биз бунун үстүндө басып жүрөбүз. Бирок билсек, бир күнү биздин кабырыбыздын үстүндө мына бул чөп өсөт. Ошол буну айтайын деп атканым, эми кичине болсо дагы бул өлүм, бул уйку, бул өлүмдүн бир тууганы дейт. Андыктан баягы кичи өлүм, бул уйкутап, уйкудан туруп атабыз. Уктап, уйкудан туруп атабыз. Бул өлүмдүн иниси деп айтылат экен. Өткөндө аалымдарыбыз бир айтып жатат, мына ушундай уктагандан, уйкудан уктап, кайра турбай калган канчалаган бир туугандарыбыз бар. Уктап, ошол уйкудан кайра турбай акыркы уйкусу болуп эсепке алынган канчалаган бир туугандарыбыз бар. Андыктан мен бул жерден айтайын дегеним, караңыздарчы, биз дагы бир күнү келип, мындай кабырга келип жатаарыбыз эч бир күмөнсүз, шексиз. Бирок биз бүгүн эмне кылып жатабыз? Биз бүгүнкү күндө баягы мындай современный мисал менен келтирип айтканда, биз квартирантпыз. Квартираны жасабай эле кой. Сен убактылуусуң, хажайын келгенде сени чык десе, сен чыгып кетишиң керек, бошотушуң керек десе, жок деп болбой, биз ал үйдү фундамент куюп, эшигин алдын жазап, үйдүн ичин коостоп, көркөмдөп жаткандыгыбыздан бирдей экен да. Анткени ал квартиранан бир күн болсо бир күнү биз чыгабыз, кетебиз. Ошол сыяктуу да эле, урматтуу бир тууган, биз бул ааламды таштап бир күнү кетип, негизги турак жайыбыз, негизги үйүбүз болуп, мына ушул кичинекей кабыр болуп эсептелет. Мен муну эмне себептен айтып жатам? Мен муну шүгүр келтирейли, ыйман келтирейли, Кудайды эстейли, Кудайды ойлойлу, жакшы иштен кол үзбөйлү, жакшыга жанашайлы, мындай бир жаман нерселерден алыс болсок, ошондо буйруса баары жакшы болот деген гана ой тилекти айткым келет. Мына ошол жерде караңыздарчы. Ошондуктан баарыңыздарга амандык тилейм, ыйман тилейм, ден соолук, оорубай, сыркабай жакшы өмүр сүрүштү жараткан насип кылсын баарыбызга. Берилген жакшы өмүр татыктуу болсун. Аркабыздан калган уул кыздарыбыз биз үчүн Куран окуп, алакан жайып Куран окуй турган уулдарды тарбиялайлы. Кудайды аларга эстетейли. Жалаң дүйнөнү жыйышты, байлык жыйышты эле үйрөтө бербей, аларга адамгерчиликти дагы үйрөтүштү эстейли, ойлойлу. Ушундай урматтуу бир тууган, мен ушул нерсе менен, оюм менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Себеби мен бул кабырга келип, өзүм аябай өзүмө бир эме алып отурам, руханий жан дүйнөмө бир кичине болсо дагы жаңылап коюуну туура көрүп, мына ушинтип кээде келгенде кабырга келип зыярат кылып, өзүмдүн кичине болсо да ыйманымды курчутуп турууга, бул көп келип туруу негизги эмелерибизден милдет. Ошон үчүн
ушуну туура көрдүм. Эгер туура эмес сүйлөсөм кечиресиздер, урматтуу бир туугандар. Биздин ар бир күнүбүз, ар бир кадамыбыз бирибиз үчүн негизги үлгү болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ар бир ушул анын жашоосу биз үчүн чоң үлгү. Жана анын кылгандарын аткарсак, ал сүннөт болуп эсептелет. Жараткан Аллах Таала буйрук кылган, жанды аманат кылып, сизге дагы, бизге дагы берген. Бирок бул жалган жашоодогу бул өмүрлөр баары жалган экендигин мына бул аркамда турган мына көрүстөндөр далилдеп турат. Мен айтайын дегеним, мына ушул бул жалганда көп нерселер жалган, баары жалган. Анткени убактылуу өмүр экен. Аллах Таала бизге убактылуу жашоону берди. Менин бул сүйлөп аткан сөзүмдү сиз жөн эле угуп койбостон, сизден менен өтүнүчүм, сизден мына көрүп отурган, угуп отурган үйүңүздө, жылуу төшөктө, же жылуу креслодо, же болбосо жумшак диванда отуруп, балким көрүп аткандырсыз. Бирок муну жөн эле көрүп койбостон, элестетип, ой жүгүртүп, токтотуп оюңузду ушуга бир көңүл буруп угуп коюшуңузду өтүнөм. Мына азыр бул жерде биздин кече күнү айылыбызда бир агабыз, бир байкелерибиз кайтыш болгон экен. Ошондо кече келип, бул жерден бүгүн да келип, биз келгенде эле эстеп койбош керек. Ушул жерде жан дүйнө бир башкача эмени алат. Анткени ойлонуп көрөйлүчү, мына бул жерде жаткан биздин аталарыбыз, урматтуу бир туугандар, 5 жылап тытынып жашап өмүр сүрүшкөн. Сиз менен бизди чоңойтобуз деп биздин чоң аталар, биздин бабаларыбыз, аталарыбыз алар жашоо менен алып бурушкан. Балдарым деп, же болбосо ушундай дүйнө жыйыш үчүн, же болбосо бир көр тирилик менен журкап жүрүшүп, Кудайды тааныгандары таанып, эстегендери эстеп, Кудайга жалбаргандары болгондур. Болбойгондор дагы убактысын бөлө албай, же ал тууралуу ойлоно албай дагы бул жерде кандай акыбалда жатканын биз билбейбиз. Бирок булар дагы каалаган эмес. Бул жерде жаткан эч бир инсан каалаган эмес өлүштү. Көрүп аткан сиз да каалабайсыз. Сүйлөп аткан мен да каалабайм. Бирок Аллахтын каалоосу менен сиз дагы биз дагы бул жерге келебиз. Көрүп аткан сиз келесиз. Сүйлөп аткан мен дагы келем. Бирок бул чындык. Бул ачуу чындыкты айтып жатам. Бирок сиз коркуп, мен коркуп, Кудай сактасын. Эми аз күнчөлүк өмүрдө коркпой, үркпөй тынч жашайлычы. Эми барганда көрөбүз да деп коюшубуз мүмкүн. Бирок бул жакка келгенден кийинкиси кеч болуп калат деген. Келгенден кийинкиси кеч болуп калат экен. Ошон үчүн келгиле бир туугандар. Бир мисал, эгерде мына ушул кабырга, мына бул жерде азыр небир биздин укмуштуу, акылдуу аталар жатат. Дүйнөнү багындырган падышалар жатат. Хандар, бектер, байлар жатат. Кедей кембагалыбы ажал эч кимисин ылгаган эмес, ылгабайт дагы. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келип турат. Бул жака келгенде көрөбүз деген сөзгө мен жооп катары. Эгерде биз талаага мал жайганы чыга турган болсок, анда биз суу, тамак аш албай туруп эле мен кеттим деп кетип калышлыкта кандай болот акыбал? Ал жакта күндүн ысыгы, мал жайып жүрүп, күндүн ысыгында чаңкап суу ичкиң келет, кыйналасың. Анткени ал жерден туруп алып туруп, мен келатканда бир баклажка суу алып алсам болмок экен, бир сындырым нан алып алсам болмок экен деген өкүнүч ошол жерде болот. Эми мен айтайын деген мындай жүрөгүмдөгү сөздү гана айтып жатам. Бул акылдуулугумдан эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле, бар кезибизде барташайлы, сыйлашайлы. Мына бул жерге келип адамды койгондо атам кандай киши эле деген сөздү айтат, баарыбыз билебиз. Анан келген элдер атаң жакшы киши эле, бир тууганым кандай киши эле десе, бир тууганың жакшы киши эле дейт. Эмне үчүн жакшы деген сөздү биз тирүү кезинде кулагы угуп турганда, денеси кыймылдап турганда биз айтпайбыз? Мен сиздерге айтпайм, сиздер бизге айтпайсыздар. Эмне үчүн? Бирибизге бирибиз бар кезибизде оозубуздан чыккан бекер желди сөздү аяйбыз. Анан келгенден кийин, көмгөндөн кийин кулагы укпай, денеси кыймылдабай, топурак алдында жатканда байкем кандай киши эле дейбиз. Бирок адам жакшы сөздү угуш үчүн сөзсүз өлүш керек эмес. Ошон үчүн келгиле, бүгүн сурасак баары эле жаман.
жакшысын каяктан табабыз. Бирок жаман деген адамдын өзү жаман деп ойлойм. Себеби ал адамдын көзү биздин көзүбүз. Жакшыны көрө албай калды. Жалаң гана жаман нерсени көрүп калды. Негативдер толгон токой негатив толду. Ошондуктан жүрөктөн бул нерселерди алып таштайлычы, урматтуу бир тууганым. Анткени себеби талашсак дагы, тытышсак дагы, бүгүн канчалаган байлыкты элдин ырыскысын талап тоноп, мекенден четке чыгып кеткендер деле жашап жатат. Бирок алар дагы аргасыз айласыз ушул жерге келет. Элдин ырыскысы, жыйган малы, дүйнөсү, алтыны баары бир алып кете албайт. Анткени ал тастыкталган. Куранда Аллах Таала айтып койгон. Силер жалган дүйнөгө жылаңач келип, кайра жылаңач кетесиңер деген. Мен сизди алдашым мүмкүн. Сиздер мени алдап коюшуңуздар мүмкүн. Биз бири-бирибизди алдашыбыз мүмкүн. Бирок жараткан Аллах Таала бизди алдабайт. Ошондуктан бул болуп келет жана боло берет. Эскертүү катарында, мусулман бир тууганыңыз катарында айтып коюуну туура көрүп турам. Мынакей азыр сиздер бул көрүп турган көрүштөн бул ар бирибиздин келечектеги үйүбүз. Мына урматтуулар, бир туугандар, мына биздин келечектеги мына биздин үйүбүз. Кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы келе турган үй мына ушул үй. Мына мунагу жерде эч кандайчалык евро ремонту жок. Эшиги жок, айнеги жок. Мына ушул топурак. Ошон үчүн улууларда айтылып келген сөз бар. Адам бир уус топуракка. Мына ушул кичинекей топуракка биз ушул топуракка гана тоебуз. Биздин нафсибиз ушунчалык чоң экендигин бүгүнкү жашообузда күрөшүп атып, ал менен алып урушуп атып, биз билбей калып, эстен чыгарып коюп бул жайды. Анан бул жака эчтекебиз жок келип аткандыгыбыз өкүндүрөт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мен бул жерде туруп эмнени айткым келип турат? Келгиле. Биз убактылуу конокпуз. Бирок бирибизге бирибиз ушундай бир жакшыны айтып үлгү болойлучу. Биздин бүгүнкү күндөгү аракетибиз, мына кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, ушунун айланасында жетимдин курсагын тойгузуп, жетимдин башынан сылап, жесирдин курсагын тойгузуп, энелердин батасын алайлы, атанын батасын алайлы, элибизге, журтубузга кызмат кылайлы. Андан пайда болгон сооптор мына бул сиз көрүп турган эртеңки келечектеги үйгө бир кабырдын ичи караңгы, бирок ошону нурга айландырып тура турган биздин сооп иштер, окуган намазыбыз, жакшы кылган иштерибиздин баары сооп болуп, биз менен азык болуп келчү иштер. Мына азыр мунагул мүрзө, мына кабырда турабыз. Бул жер мына ушундай кылып адам өлгөндөн кийин 2 метр жерге тоет деген нерселерди мен жөн эле сөз менен эмес, мындай көрсөтүп айтып коюуну туура көрүп турам. Анткени адамдар көз менен, кулак менен угууда таасирдүүрөөк болот деп айтылып келет. Мен ушул нерсени колдонгум келип турат. Мына бул жерде эч нерсеси жок, эшиги жок, айнеги жок. Мына бул кабыр. Бул жер сиздин көрүп аткан, сиз келе турган жай. Мен сүйлөп аткан, мен дагы ушул жерге эле Аллах насип кылган болсо, бул жайга келебиз. Айрым адамдардын бул жалганда кабырда буйруп алган адамдар бар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен жөн гана силердин мусулман бир тууганыңар катары жөн эле эскертиш момундарга пайда берет деген эскертип коюуну туура көрүп турам. Ошондуктан келиңиздер, бул жерге келгенге чейин жакшылык иш кылайлы, бирибиз сыйлайлы, бакташып жакшы жашоону жашайлы. Мынакей урматтуу бир тууганым, мына бул кичинекей кабыр. Мына ушул жерде биз келчү жай. Мына бүгүн жүрөккө чоң бир бул жерди көргөндө чоң коркунуч келет. Ошон үчүн келиңиздер, бул жерге келгиче ойлонойлу. Мына ушул жерге келгенче ыйманыбыз менен, Аллахтан коркуу менен келүүнү жараткан насип кылсын. Мына ушул эч айнеги жок, эшиги жок бул кабыр. Бул сиздин, биздин, балким кайсы учурда келебиз, бир гана Кудайга маалым. Балким
3 күндөн келиши мүмкүн, балким 3 жылдан, балким кайсыл күнү келер бир гана Кудайга гана маалым. Ошон үчүн ушул жайга келгиче биз бир Кудайды тааныбай келбестен, Кудайды таануу менен, ыйманыбыз менен кабырыбыз нурдуу болуп жатыштын жараткан ар бир инсанга насип кылган болсун. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyyaке na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي الأستاذية والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Ушул окулган Курандын сообун ушул жерде жаткан муъмин мусулмандардан арбак сообуна баштадык. Эй жараткан Аллахым, пендечилик кылып билип билбей кылган күнөөлөрүңү өзүң кечиргин. Кабыр азабыңдан, тозок азабыңдан өзүң алыс кылып, сурагыңды жеңил кылып бейишинден насип кылгын. Эй Аллахым, бизди ушул кабырга келгиче ыйманыбыз менен, адамдык абийирибиз менен жараткан алдында жүзүбүз жарык келишлигин өзүң насип кылгын. Акыр келмебиз ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмеси болушлугун биздин жүрөгүбүзгө ыйман берип, өзүңдүн алдыңда биздин жүзүбүз жарык болушлугун насип кылгын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар азабул кабр. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн биз сиздерге адам өлүп кабырга коюлгандан кийинки абалы жөнүндө айтып беребиз. Адам баласы кабырда курсагынан жана жыныстык мүчөлөрүнөн чирип баштайт. Бул органдар адам баласы бул дүйнөдө абдан сактоосу керек болгон органдар болуп саналат. Адам кабырда биринчи күнү мына ушул эң керектүү эки мүчөсүнөн ажырайт. Андан кийин адамдын денесинин өңү жашыл өңгө өзгөрөт. Экинчи күнү боор, көк боор, өпкө жана ичегилер чирип баштайт. Өлүк үчүнчү күнү састык жып чыгара баштайт. Жетинчи күнү жүзүндө шишиктер пайда боло баштайт. Мүчөлөрдүн, карындын, көк боорунун ич көңдөйүнөн чиригендигинен 10 күндөн кийин дене өтө шишиген абалга келет. 2 жумадан кийин чачтары түшө баштайт. 15 күндөн кийин өлүк чымындары өлүктүн жытын 5 километр аралыктан сезишет да денени толугу менен курттар уруп алышат. 6 айдан кийин денеден эч нерсе калбайт. Бир гана этсиз сөөк скелет калат. 25 жылдан кийин бул түзүлүш скелет топуракка айланып кетет. Бул топурактын арасында коймолчак деп аталган бир сөөк калат. Ошентип кыямат күнү адам баласы дал ушул коймолчактан кайрадан өз калыбына келтирилет. Урматтуу мусулман бир тууганым, кабыр күн сайын адам баласын 5 жолу өзүнө чакырып мындай дейт: мен жалгыздык үйүмүн, андыктан Куран окууну өзүңө жолдош кыл. Мен караңгылык үйүмүн, мени түнкү ибадаттар менен жарык кыл. Мен чаң топурактын үйүмүн, андыктан жакшы амалдардан өзүңө керебет кургун. Мен жылан чаямдын үйүмүн, андыктан оонун күчүн жоготуучу каражат Аллахтын аты бисмиллах менен кел. Мен мункар менен накирдин үйүмүн, андыктан ла илаха иллаллах келмесин көбүрөөк айт. Кыямат күнү сени кылган амалдарың үчүн суракка алып жатканын бир элестетип көр. Жана сен өзүңө мен тозокко эле түшөмүн деп айтасың. Албетте сен мени жер жуто эле алса экен дейсиң. Элестеттиңби? Анда сен эмне жөнүндө кыялданасың? Ойлонуп көрчү. Албетте сен
Мени жер жутуп эле алса экен дейсиң. Туурабы? Эми ушул эле учурда тоодой жакшы иштер келгенин элестет. Билесиңби алар кайдан келет? Ал жакшы амалдар сенин 5 мүнөттүк убактыңды бөлүп, бир күндө же бир жумада, же болбосо андан да азыраак убакыт эмгек кылып айтып койгон сөздөрүң. Бирок билгин, канчалык көп эмгек сарптасаң, ошончолук сени куткаруучу тоодой амалдарың ошончо көп болот. Элестеттиңби? Бул 5 мүнөт убактыңды алган сөздөр артынан кайтала. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахил азим. Аллах кемчиликтерден таза жана бардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Айттыңбы? Сен азыр кандай соопторго ээ болгонуңду билесиңби? Билгин, сен азыр өзүңдүн жакшы амалдар идишиңди салмактуу кылдың. Сен канчалык көп айтсаң, ошончолук сенин идишиң салмактуу болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эки сөз бар: мээримдүүгө жагымдуу, тилге жеңил, таразада оор. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Аллах кемчиликтерден таза жана бардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Сенин сооп иштериң, тартуучу амал таразаң дагы да оор болушун каалайсыңбы? Бул кабарды башкаларга жеткирип бөлүшкүн. Көңүл кош мамиле кылба. Анткени ушул пайдалуу маалыматты башкаларга эскертүү катарында жеткирип койгонуң себептүү кыямат күнү балким сооп амалдарыңды өзүң күткөндөн да салмактуураак жолуктурасың. Ушул кылган жакшылыгың үчүн бир адам болсо да пайда алып калса, сага сооп жазылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында бейиш элдери бейишке киргенде бул дүйнөдө жакшы амалдарда бирге болгон досторун таппай, о жараткан, биз менен бирге ибадат кылып, орозо кармап жүргөн досторубуз бар эле, бирок биз аларды көрө албай турабыз. Ошондо Аллах Таала аларга тозокко баргыла да, андагы жүрөгүндө кыпындай да болсо ыйманы барларды алып келгиле" дейт. Хасан аль-Басри, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: "Ыймандуулардан өзүңөргө көбүрөөк дос алгыла. Анткени чындыгында алар кыямат күнү силерге жактоочулук кылышат." Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: "Эгерде силер мени бейиште өз араңарда таппасаңар, анда мен жөнүндө сураштырып мындай дегиле: О жараткан, баланча деген бир кулуң сен жөнүндө эскерчү эле." Андан кийин Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, ыйлап жиберди: "Силерден суранарым, эгерде мени бейиште өз араңарда таппасаңар, мен жөнүндө сураштыргыла. Мүмкүн мен да силерди Аллахка эскерип калармын. Аллах кемчиликтерден аруу жана улуу. О Аллах, биз сенден сага ибадат кылууга өгүт кылып, сен жөнүндө эскерте турган имандуулар менен достоштуруңду суранабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолукта болууну каалайсыңбы? Орозо карма. Жүзүң нурдуу болуусун каалайсыңбы? Түндө ибадат кыл. Кыйынчылыктардын кетүүсүн каалайсыңбы? Куран оку. Бактылуу болууну каалайсыңбы? Намазды өз убагында оку. Жеңилдөөнү каалайсыңбы? Күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүн тиле. Кайгы кападан кутулууну каалайсыңбы? Дуа кыл. Кыйынчылыктардан арылууну каалайсыңбы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айт. Жыргалчылык, жакшылыкты каалайсыңбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айт. Сооп алууну каалайсыңбы? Анда бул кабарды туугандарыңа, досторуңа жеткиргин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.